Ташиев сурак берип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев ИИМдин тергөө кызматына сурак берип жатканы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу бир катар ЖМКлар жеке булактарына таянып жазууда. Бирок Ташиев кайсы иш боюнча сурак берип жатканы белгисиз. Буга чейин соц тармакта Шайырбек Ташиев менен экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулунун кумаркана боюнча сүйлөшүүсү делген видео тараган болчу. Пакистан түндө Афганистанга абадан сокку урду. Афганистандын лидеринин маалымат катчысы билдиргендей, Пакистан түнкүсүн 4 провинцияга абадан сокку жасагандыктан жай тургундар арасында олуттуу жоготуулар болгон. Забиулла Муджахед соккулар жоопсуз калбай турганын белгиледи. Ошондой эле бомбалоо учурунда Кандагар аэропортундагы күйүүчү май сактоочу жайларда жабыркаганын кошумчалады. Бул жай менен жарандык авиакомпаниялар Бириккен Улуттар уюмунун учактары камсыз алчу. Ушулардын бардыгы жолчулар, куруучулар. Ушулардан азыр жок дегенде булар бир 30-40 кобага карыз да бүгүнкү күндөчү. Машта базардын өзүнөн бизде 175 миллион акчабыз бар. Асфальт заводко карызбыз, тиги заправкаларга карызбыз. Юго-Востокто теплица курдук. Тендерибиз өткөн 79 миллионго 15 миллион акчасын алдык. Иш 90%ке аяктаган иш. Калган акчабызды ала алдык. Биз Машта базарда кухняларын жасаганбыз, аш-ушиналарын жасаганбыз. Машта базардын өзүнөн бизде 175 миллион акчабыз бар. Инвалидтердин больницасы бар. Барабанскийде. Ошол жерде жасаганбыз, о жерде кухнясын жасадык эле. Бул жерде бир 15 миллиондой акчабыз бар. Ар жерден эле ушундай акчаларыбыз болуп атат. Бирок боякка барсак, боякта акча жок дейт. Биякка барсак, биякта акча жок дейт. Договор боюнча общий договор боюнча 22 миллион. Калган суммаларды берсе, жумушту аяктап тапшырат. Биз базарды жасаганмын, Байтемирова. Ошол жерлерде жасаганбыз, ошол жерлерден акча алып кеткен, бизде 40 миллион сом калды. 40 миллион алып кеткен. Основной азыр бизден элден карыздарыбыз бар да. КамАЗдардан карыз бар, асфальткадан карыз бар. Ошолор бизди азыр тынчыбызды алып атат да. Мен айткандачы. Ошолордон эле кутулуп алсак эле жеңилдейт эле. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45 000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. Мбанк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.